Кызыл Жылдыз айылынын тургуну Мира Иманалиева буга чейин тамак ашка деген сууну атайын таңерте же болбосо кеч кирип мал жандык короого киргизилгенден кийин чака челекке толтуруп алчу. Антпесе суу кирдеп ылайга айланып калар эле. Эми минтип ичүүчү таза суу үйүнөн чыгып кубанычында чек жок. Жаман суудан ичкенибиз аз келгенибиз кыш бою ташып колдончубуз. Ана мына эми таза суубуз чыгып, бир аз түйшүгүбүз аябай эле жеңилдеп калды. Айрыкча аял киши үчүн кир жууш керек, идиш жууш керек дегенде аябай эле кыйналчубуз. Балага карабастан бери бир күндү өзүнчө ушу суу ташып кир жууганга арнаган күндөрүбүз болгон. Анан эми мына буюрса жакшы болуп калдык. Ысык суубуз да бар, муздак суубуз да чыгып аябай эле түйшүгүбүз жеңилдеди бир топ эле. Процесс менен туулар салып, резервуарга кое берет. 2000 жакын эл жашаган Кызыл Жылдыз айылында түптөлгөн жылдардан бери таза суу болгон эмес. Акыркы 7 жылдан бери суу көйгөйү көтөрүлүп келгени менен маселе чечилбей келген. Өткөн жылы өлкө казынасынан 37 миллион 800 миң сом каралып, бургулоо жолу менен 89 метр тереңдиктен таза суу чыгарылып берилген. Ушул 2017-тен баштап курула баштаган. Эми өзүңүзгө белгилүү болгондой, эми убагында биздин республиканын жалпы өлкөбүздүн экономикасына жараша болот экен. Акча каражаты жылына асастан бөлүнүп отуруп, ошо былтыр гана ушул долбоор ишке ашып, ушул капитал салымдар беренесинен бөлүнгөн жалпы 37 миллион 800 миң сом каралып, ушул бүттү да. Таза суу бүтүп аяктап, Кудай бурса ушул элибизге таза суу ар бирибиздер санузелден чыгарып, үйлөрүнө ушу таза суу киргизип, буюрса азыр баардыгы таза суу менен камсыз болду. Жалпысынан Нарын районунда 40 айыл бар. 2023 жылы 7 айылга таза суу тартылып, эл көйгөйү чечилген. Ал эми дагы 9 айылдын эли таза сууга муктаж. Бул айылдар бүгүнкү күндө булактан тартылган суулар бар, айрымдары болсо сайыс учурунда жасалган таза суу системалары менен жасалган. Ошолорду кайра реконструкция жүрүп атат. Бизде Сарой айылында скважина менен чыгат. Бир гана ушул айылыбыз калып атат. Дагы бир Тегерек деген айылыбыз бар, бирок ал жерде айыл статусу жок болгондуктан ал айылды таза суу программасына киргизе албай атабыз. Маалымат иретинде айтсак, учурда облуста таза суу менен калктын 82% камсыз. Быйылкы жылга Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 43 айылга таза суу системасын киргизүү мерчемделген. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.